Европа окумуштууларынын изилдөөсү боюнча аял заты эркектерге караганда көбүрөөк жашашат. Саламатсыздарбы? Бул кызыктуу фактылар. Аял заты түшүнүксүз деген мырзалардын көбүнчө нараазычылыктарын угуп келебиз. Анда эмесе бул видео сиздерге арналмакчы. Айымдар жөнүндө 23 кызыктуу факт. Батыш окумуштуулардын изилдөөлөрү боюнча айымдар 450 түрдүү нерселерин жуунуучу бөлмөдө сакташат. Айымдар эркектерге караганда 2 эсе бат көз ирмешет. Бул факт. Американын Колорадо шаарында уктап жаткан аялды өпкөнгө болбойт. Жана аялдар кол алышып учурашканда эч качан колдорун кысышпайт. Англиялык окумуштуулар аты жок манжасы кыска болгон айымдар спортто көп ийгиликтерге жетишери жөнүндө айтып чыгышты. Эгер аял затына колуңду сун дегенде, көпчүлүгү алаканын ылдый каратып сунушат. Кандай гана чач болбосун, узун, кыска. Ар бир аял башын жуугандан кийин башын сүлгү менен ороп алышат. Ал эми чакырганда мойнун гана буруп карашат. Бул аял затынын мойнун икемдүүлүгүнөн кабар берет. Айымдар колу бош турганын жаман көрүшөт. Ошондуктан дайыма колунда сумка, мээлей, желдеткич же болбосо гүл кармап жүрүшөт. 75% аял заты самынданып жууну бул териге зыян деп айтышат. Эң алгачкы программист айым бул Англиянын тургуну Ада Лавлейс. Ал жөнүндө Google'дан көптөгөн кызыктуу маалыматтарды тапсаңыздар болот. Айымдардын жүрөгү эркектердикине караганда 20%га кичине. Эгерде аялдардын ишеничин кайтаргыңыз келсе, аларды 20 секунд кучактап коюу гана жетиштүү. Айымдардын угуусу эркектердикине караганда жакшы. Илимий далилденген фактыларга таянсак, аял затынын мээси эркектердикине караганда 10%га кичине. Социологдордун изилдөөсү көрсөткөндөй, Германияда 35% аял заты күйөөлөрүнө караганда көбүрөөк маян алышат. Бул көрсөткүч АКШда 30%га жетсе, ал эми Европада 59%га жеткен. Ооба, аял заты эркектерге караганда 2 эсе көп сүйлөшөт. Бул күнүндө 2-3 эсе көп болушу мүмкүн. Бул мээдеги рахат алуу борборуна байланыштуу. Аялдар караңгыда жакшы көрүшөт. Мындан сырткары перифериал көз караш жакшы өрчөгөн. Аялдар жөргөмүч, чычкан, жылан, чегирткелер, алар канчалык кооз болбосун, баары бир алардан коркушат. Дүйнө аялдарынын көпчүлүгүнүн IQ-су эркектерге салыштырмалуу 196%га жогору. Бирок Нобель сыйлыгын 33 гана айым алган. Ал эми бардык эсеби 797 адам. Күн сайын эриндерине помада койгон аял өмүр бою 2 килограмм помада жейт. Гендердик теңсиздикти жоюу үчүн дүйнөгө 100 миллионго жакын айым жетишпейт. Көпчүлүк айымдардын өлүмү Азияда катталган. Бардыгы болуп дүйнөдө 10 аял президенттик кызматты ээлеп келишкен. Алардын катарында биздин экс-президентибиз Роза Отунбаева да бар. Ал эми сиздер аял заты тууралуу кандай фактыларды билесиздер? Комментарийге калтырыңыздар. Бул фактылар сиздерге кызыктуу болгон болсо, лайк коебуз, каналга жазылабыз жана кийинки эфирди күтөбүз. Барыңыздарга кош!